Жолуң болгур кыргыз. Мына биз бүгүн Көкжардагы көкчүл каяк деген оюндун экинчисин баштап атабыз. Бирок көкчүл каяк күнү келе боло бербейт. Себеби күн эрип кетсе, чүйдүн жеринде эрип кетет. Бул карда жок болуп, күн тийсе. Бат эле. Анан Ордо деген кыргыздын тээ айыртан келе аткан оюну бар. Анын бүгүн эң мыкты билген Дүйшөн Керимов деген биздин этнограф, жазуучубуз, адабиятчыбыз, ошондой эле Авазбек Бокошев агабыз, Ордо оюнунун жетекчиси Кыргызстанда. Бул эки киши Дүйшөн майкебиз, Айкөл Манас оюндарды, улуттук оюндардын ушул тарыхын жазып, баяндап, инструктор болуп да берет. Мындан ары Авазбек көкөнү тааныштырам. Мына Абарок Ордо боюнча түшүнүп берген. Биз бул оюн бир гана Көкжар менен чектелип калбайт. Жалпы Кыргызстан боюнча ушул интернет аркылуу көрүп, оюндун инструкциясын көргөзүп беребиз. Бүт региондар, аймактардагы балдар, ата-энелер, буга кайдыгер эместер катышсаңыздар, биз оюн мелдештерин уюштурабыз. Ал мелдештен жеңүүчүлөрдү аныктайбыз, байгелерин беребиз. Бул куру сөз эмес, реалдуу турмушка аша турган жаңы саамалык. Биз эмнеге балдарды интернет заманында жашап атат деп кейип наалы беребиз. Андан көрө буларга дене бойго кан жүгүрүп кыймылдап туруш үчүн көкчүл каяк тебсин, баланын балалыгы ошол. Ордо ойносун, Ордону Кыргыз тарыхындагы Ордо маанисин эми биздин меймандар чечмелеп берет. Дүйшөн Керимовго сөз беребиз анда. Мына балдарым, бул Ордо деген оюн биздин байыркы кыргыздын байыркы оюну. Көчмөн турмушта жашаган кыргыздар илгери бос үйдү тигип алып тоолордо билесиңер. Биздин Айкөл Манас атабыз, Манас жөнүндө түшүнүңөр бар. Манас атабыз биринчи, кел, саламатпы? Манас атабыз биринчи, силерде эрезеге жеткен 12, 13-тө, 14 жаштарында, 6 айда сүргүндө жүргөндө төрөлүп, ошол 14 жашында Манас биринчи ойногон оюну ушул Ордо оюну болгон. Ордо деген сөз, мамлекет деген сөз, резиденция деген сөз, жана ак үй деген сөз. Түшүнөсүңөрбү? Ордо деген ушуну түшүндүрөт. Анан ошол оюндун тактикасы, азыркы тил менен, силердин тил менен айтканда, мынабы ыкмалардын баардыгы ошол мекенди коргоо, Ордонун мамлекеттин борборун коргоо дегенден идеядан чыккан. Бул абдан татаал оюн. Буга кызыгып аралашсаңар, мына силердин аталарыңардын баары Ордо ойноп чоңойгонбуз. Азыр силер билбей калдыңар. Ал силердин билбей калганыңарга мына биз күнөөлүбүз. Биз акмакпыз деп айтсак болот да. Силерге үйрөтпөй. Анан ал тигин эле чукулда үйдө эле тиги телефон чукулабай, мына таза абада ойноп аткан жакшы балдар экенсиңер. Ордо дегенди кыргыз гана ойнойт. Мына башка оюндар ат чабыш, көкбөрү, тогуз коргон, мына канатташ, казак, өзбек, түрк тилдүү элдердин баары эле ойнойт. Бирок Ордону кыргыз гана ойнойт. Мына Ордонун каражаттарын агайыңар түшүндүрөт. Тарыхы ушундай. Ордо ойноп, буга кызыгып алсаңар, жанагы адамды акыйкаттыкка, тактыкка, анан физкультуралык жакта дене тарбиянын жанагыдай шамдагайлыкка, чоюлчаакка, ийкемдүүлүккө тарбиялаган оюн бул. Акыл эсти дагы, анан дене түзүлүштү да өнүктүрө турган оюн да. Таза абада ойнойсуңар. Буга эч кандай бир чоң каражаттардын, чоң эмелердин кереги жок, стадиондун кереги жок. Ар бир үйдүн жанында Ордо түзүп алып ойной берсеңер болот. Таза оюн өзү. Баштайбыз жакында. Анан эми эрежелерим мына. Бул Аваз атаңар болсо 70-ке келип калды. Ушул Ордону ойнотом деп бу киши жолун таппай жүрдү эле. Мына Урухеш Олжобай байкеңер өзүнүн жолун таап азыр мына дүйнөгө чыгара алды деп атабыз. Дүйнөгө чыгара алабыз дегени силер ойноп анан дүйнөгө чыгат да. Ооба да. Анан Аваз акеге сөз берели. Ыкмаларынан дагы атып көрсөтүңүз. Балдарым, мен силерге айтарым, өзүмдүн бул Ордону кандай чыгышын байкеңер айтып берди. Мен ушул Ордону эрежеге киргизип, ошол бир эреже боюнча 16-жылы федерация ачып, эреже толук кирип, спорт комитетинен уруксат алганбыз да. Бул эрежеде эми биринчи мындай Ордо деген мындай 6 метр да, эрежеде 6 метр чийлет, ушу балдарга ылайык да. Анан кийин бир кишиге 5тен чүкө салат, бир кишиге. Эгер бир 3төн ойносо, ошол тиги жерге тиги 15, бияк 15 кылып, 10 кишиге дагы 5тен кылып туруп, тиги 100 чүкө салынат да. Анан кийин кан деп коет. Кан 2 чүкөгө эсептелинет. Ошондо 2 чүкөнү кемитет дагы, 68 чүкө болот дагы.
жана 7ден салынгандар. Анан канды 2 кесептейт дагы толук баарына 5ден салбайт да, 3 чүкө кан кошулганда ошондо 5 болуп калат. Ошентип салынат дагы. Анан кийин бу жерде ата турган куралдар, мына мен бу жерде тартып көрсөтүп коеюн. Азыр сизге ага чейин бир суроо да. Ордону Дүйшөн байке айтып атпайбы, бул жана мамлекеттик түзүм депчи, бийлик депчи. А буга кыздар ойносо болобу, кыз келиндерчи? Себеби бийликке аралаштырбай атпайбы, Кыргыз коомунда ошол сыяктуу эле ордого кыздарды ойносо болобу катыштырып. Мен ушуну ойлоп эле жүрөм. Мен муну айткандан кичине чоочулап айтчу эмесмин. Чоочулап кереги жок. Биринчи бул балдарды кичинекейлерди ойнотуп алып, мына бул ордодо бу жерде деген 10 жаштан баштап 80 жашка чейин ойносо болот. Мунун эч кандай бир жерде бир травма, тигипу алган бул физкультура. Мына чойласың, аратасың, бератасың. Анан кыздарды ойнотсо аябай сонун болот эле. Эмнеси бар? Андыктан биз Урхеш ТВда каалоочулар кыздардагы телефон номеруңуздарды жана комментарий жазган жерге калтырып койсоңуздар, биздин WhatsApp группа бүт аймактарда биздин лидерлер бар. Мына Нурболго окшогон жигиттерибиз ошол өздөрүнүн досторун камтый беребиз дагы. Ошол жерден инструкцияны Урхеш ТВдан көрө бересиздер. Эмесе баштап беребиз. Мурун биздин чоң апалар ойноп келген. Чүк ойношкон. Мен эсимде да, мен өзүмдүн чоң апам дагы бар. Чүк ойноп келишкен. Эркек балдар менен кошо чүкөнү алып барып сыртка барып ойноп келишкен. Ал ойнолгон. Муну жакшы мисал болду. Муну бардыгы билет. Мурунку Олдеке сөзүңүз карады. Бул кыргыздар, байыркы кыргыздар бизде демократиянын ошо булактары, башаттары болгон да. Бул кыздары, эркеги деп аралаш жоокерчилик заманда. Бул жоокерчилик замандын оюну өзү. Жоокерчилик заманда ошо кызыңды дагы жоодон коргонго, мекенди коргонго тарбиялаган да кыргыздар. Ал жанагы тең ата алып жүргөн да. Тең ата. Анан бул оюндун тарыхы мынаны айтып коеюн. Мына домпой дейт. Аны калгандан басеке. Мына домпой уйдун ашыгы бул. Уйдан алына, уйдун арткы шыйрагынан омурулуп алынат. Могу домпой дейт. Бул тарыхты Манас атабыздан бери домпой менен ойноп келген. Сураңызды бере эле балдар. Мына абалак деген. Муну мына Ысык көл нарын аймагында кийин бул жанагы тайгазан деп көкбөрөгө чыгарып алып атпайбы? Ошондо өнүктүрүп. Футболдо эле башкында ойлоп чыгарылып, анан кийин өнүгүп келген балдар. Ошол сыяктуу бул өнүктүрүлгөн варианты да, жолу. Анан жана кимсе айтып атты, самынбы деп. Самынбы деп атты. Ошондой сурооңор болсо берилет. Самын болсо үйгө барып жуун анда муну. Бул мынабы абалак деген тоо текенин мүйүзүнөн чабылат. Эми муну азыр пластикадан да жасаса болот, пластиктен да жасаса. Пластиктен. Бул текеники, бул кулжаныкы. Мүйүздөн жасачу. Текенин мүйүзү бул кулжаныкы, бул текстиль. Муну балдар самынга окшоштуруп аткан ушинтип. Абалак балдар. Анан чүкө койдун чүкөсү. Билесиңер, эчкинин койдун чүкөсү мунун аралаш. Кана Аваз аке калганын өзүңүз. Эми? А дегенде чийинин айтсын. Чийинин айтып берсин. Биз анда ушул биринчи бөлүмдү ушу менен жыйынтыктайбыз, урматтуу бизди көрөрмандар. Эмкисинде биз ошол оюндун эрежесин, чиймесин, майда чүйдөсүн баарын практикалык түрүн түшүндүрүп беребиз. Катталып коюңуздар, оюнга кызыккандар үчүн бул дагы табылга болот. Себеби бул жерде билермандар келип отурат. Бул оюндун эрежеси боюнча китеп жазып, элге түшүндүрүп, ушул оюнду өлтүрбөй сактап келаткан Аваз байке, Дүйшөн байкедей аксакал муундагыларга таазим этебиз. Ондай кенже муундагы көчөт балдарга үйрөтөлү деп өздөрүнүн китебин ала келип туруп, могулардан бирден балдарга калтырабыз деп атышат. Андыктан силерге дагы ушуну Урхеш сайтына жарыялайбыз. Ал жактан дагы электрондук түрүндө тааныссаңыздар болот. Ошондой эле видеосун биз Урхеш ТВдан көрөсүздөр. Силер менен ойнойбуз мындан кийин. Бизде үйдө жата беребиз. Силер менен ойнойбуз да балдар. Жакшы болду.